Видеом чыкканына 1 саат болбой экөө акчаны кайтарып бериптир, 100 000 деген сомдорду. Кечеги видео эсиңердеби? Торгар Топо таможня жолунда отурган магазинде иштеткен Алтынай деген кыргыз кытайлык келинди ары бери өткөн машина айдаган сүрмө топ кыргыз жигиттер алдап кетишкен. Акчаларын алып алып, товар алып алып бербей. Ошондо мен видеом чыккандан кече эле чыккан. 2 саат өтпөй Нарындык Жаныбек кайтарып бериптир. Кече фотографиясы чыккан, эсиңерде болсо. Көлдүн ак өлөгүнөн Майрамбектен кайтарып берди. Эсиңерде кече Геленваген Мерседес джиптин кара фонунда турган. Ошол кайтарып бериптир, эски кайтарып бериптир видеом чыганына. Аныкынан фотография алынды. Бирок башкаларыңар Нурбек, Сыймы Акталадан, Урмат Нарындан, Темучин деген Акталадан кайтарып бересиңер, фотография дагы турат. Аныңар аскер кезинде дагы Эрлан дегенен кошулган. Көлдүк Эрлан деген дагы мына жаңы кошулду фотографиясы. Бул ошо электровелдик алып анан электровелосипед алып дагы көмүр ташыган эме экенин дагы товар алып кайтып. Бу да 100 000 деген сом алып коюптур. Бериле жөн келжиребей. Ал эми башка калайык калк алдангандар. Муну көрдүңөр, мен видеом эффект берип атат. Антыгы мага кайрылгыла. WhatsApp номерим 059 33 32 31. Кайрылгыла. Натыйжалуу эффектти кайтарып берем. Саламатсызбы, Нурлан байке. Кечеки сиз чыгарып берген эмени мен да көрдүм, аябай сонун чыгыптыр TikTokто. Анан тиги бирис келик менен түшкөн Майрамбек деген акча которуптур, төлөдү. Ошону өчүрбесек, анан дагы бир 2 шопур барлар да чыгар. Саламатсызбы байке. Азыр мен 2 сүрөт жөнөттүм кечеке чыгарган сүрөттөрдөн. Ошол экөө акча төлөштү. Ошо экөөнү өчүрүп коюңуз, анан дагы